Устамбайды кылдырып. Ал жерге патент төлөбөйсүңүз туура. Патент албай атабыз. Аренда албай атабыз. Жок дегенде ошонун эсебинен көмүрдү азайтып, колунда жокторго 500 кг берип койгула. Атын чыгарбастан беришет. Анан бияк тура айтат. 6 сом 80 тыйын өкмөттөн бекитилген, Давайте ошол өкмөттөн бекитилген бааны чоң кылып жакшынакы жазып коюңуз. 6 сом 80 тыйын. Ачык айтайын, эми сиз билем, бирок көпчүлүгү эртең суук болгондо эле көмүрдү 7,5 сом 8 сомго көтөрүп салат да. Кудай билет. Ошон үчүн давай мына кичине ынсап 6,5 сом 80 тыйын мен ишкерлер менен ишкерлерди колдотот. Бирок сиздер ham элди ойлоп 6 сом 80 көтөрбөй керек. Көчүдө көрөт ам 7 сом 7,5 сом 7 сом 8 сом мен шетер көрөт. Өбүрүңө докторго айтып досум туура эмес, элди ойлойлу. Сиздин мындай официальный башка жолдор менен келебиз, анан 7 сом 7,5 сом болсо ондо башкача сүйлөшөбүз. Yo, 6,5 сом dedi, 6 сом 60 тыйын. Аш өкмөт койган. Бакылыш деп койгон. Анан неме? Дискетип кетти. Бошпоголам, көмүрдү. Ай, түнүкө бар, чырайлы. Банерден жазып баштап. Мактайбыз. Көмүрдү сүрөтүн көрүп коюп мына, Рахмат. Сиздер көрүшөт, ошо. Кебир кота бир жаш карап койгон элер жакшы. Кичине элди ям жардам болуп рахмат сага. Камсыл үйлөргө бекер Бекер ана. Келбейм. Ошо 7 сом деп атпайсыңарбы? Бизди көрүлү 7 сом 6 сом ушуп калган. 7 алайдык сатып ашат. 7 7 жарым. Кайсы алайды, кайсы алайды? Сарк молда. Жок Bu yerде çok. Men Сен 7 сомданбы? 7'den de otam 6 жарым satıldı. Өзүм мындай да. Азыр килограммда болсо, мына өкмөттүн токтому чыккан. 6 Geçe 6 жарымдан sattım dep ketken eкен 6 жарымдан берип калды. Бирок азыр элдер келсе силер 7 сом дейсиңер. 7 Эртең сом дейбиз, 6 суук түшсө 8 сом дейсиңер турабы? Мына силерден бирөө келип патент алып, налог алып, налог төлөп атасыңарбы? Yok Налог төлөбөй атасыңар. Патент албай атабыз. Жерге турган умес акча албай атат. Эмне үчүн? Элге арзаныраак сатсын деп да. Өзүм мыйзам боюнча, өкмөт токтому боюнча жолдун боюнда турганга да мүмкүн эмес. Бирок биз элге мындай көмүрдү камсыз кылып берели деп силерге унчукпай атабыз балдар. Мына бүгүн биринчисин биздин жөн эскертип кетип атабыз. Экинчисин ачык айтайын, кап болбогула. Мыйзам чегинде чара көргөн туура келет. Азыр антимонополия келди. Бүгүн предписание берсин. Колдоруна кагаз мененчи эскертип беретинде. Олар эми силерде тиричилик кыласыңар, түшүнүп атабыз. Ишкерлерди биз да колдоп каалаган жерге коюп берип атабыз да. Каалаган жерге коюп берип атабыз, туурабы? Бирөө келип 1 тыйын сурадыбы? Же бирөө келип туруп силерден 1 килограмм бекер тиги көмүр сураган жок, туурабы? Давай да жигиттер, элге силер ham жардам бергиле. Ачык айтайын, эртең мына 7 сом, 7,5 сомго чыгып кетти деп атат. Бүгүн атайын ошон үчүн биздин антимонополия алып өзүм чыктым. Ошол жигиттер, элди да ойлойлу. Анан анча-мынча колунда жок, аз камсыз болгон үйлөргө сооп үчүн делечи, сооп үчүн деле 2-3 каптан берип койгула. Сооп деле болот да бул. Азыр мына Шейитебөдө сүйлөштүм бир ишкер менен. Ар камаздан, эми силер портер экен, ар камаздан 1 тоннадан берем деп. Эми силер 1 тонна бербегиле. Бирок аз камсыз болгондорго мына квартан комитет турат. Бизнесин бериңиз, ар рейсинде жок дегенде 2 каптан берели. Кааласа, зортобойбуз, ошо. Мындай эмес. Ал эме эмес, айтып коеюн. Кааласаңар, ошо. Зордуктоо эмес. Çok bu yerdeki aka bu porterlerler çeşmeyt da nemenичи. Bu yerde ol kariyerde hol olarak gelip berет bizge. 5 somga çeyin ap gelip berip atабыз. 5 somga çeyin biz barıp turup elep o yerde taşı çıgat, başkası çıgat. Bizge kichine tıyın kala turgan kılıp satıp atабыз. 7 som, 5 som dep aytабыз. Alaydıkı 7 som boldu atабыз. Bizdiki bel almanыкын satıp atабыз. Şu 6 som tegereginde oldu. Öz 5 somdan atабыз. 1 somga oturup atat. O yerde taşı çıgatken eken, maydası çıgatken. Bizdin kolumuzdan gelbeyt ol neme kılış, arzandap beriş. Oşol jaktı, karer jaktı neme kılış gerek. Çoң dordu. Oşo jakta çeşilet, biz çeşe albayız. Азыр канча сатасың сен? 6 som, 6,20dan sattabыз ушул. 6,20dan ha, уктуң ара. Siz күндө күналыз көзөмөлдө туруңуз. Сөз бердим. Телевидение көз жайттан. 7 somga көтөрүлек биз. Ооба, 6 som 20 тыйын деп атат. Siz 7 som деген күнү бизге келиңиз. Мына сөз берди. Ооба, мен силерге ишенейин. 6 эле сатып отур. Бирок эл бүгүн 7 сомдон алып атат деп бизге арыздантат да. Ачык айтайын да. Мына сиз сөз бердиңиз да магачы, ооба. 6 som 20 тыйын. Ооба, 6 som 20 тыйын деп атасыз да. Маселе жок. Анда мен сизге рахмат айтам. Колуңузду кармап турчу, ошо. Ошондон көтөрбөңүз. Бүгүнкү максат ошол эле бизди. Силерди ары бери кылыш эмес, ачык айтайын. Просто күн суук болгондо, кече эле күн суук болду, 2 күн. Мен силер эмес, башка жерде көтөрүп салышты. Эгер силер 6 сомдон сатып атсаңар, рахмат айтам.
А бирок сиз мына квартальный комитет тааныштар ушул жерде. Давайте караңыздар. Ана бирок ушул учурда тазалыкты карагыла. Каршы? Тазалыкка жакшы. Теги, тазалыкты карагыла. Өздөрү тазалап. Былтырналарда атайын койбосун деп койгон болчубуз. Бирок эми быйыл жере коюп берип атабыз. Каршы? Эми азыр хоолордун жетекчилерин чакырам. Алар менен да сүйлөшөм. Алар менен да сүйлөшөм. Анан кен жактагы немелерди да сүйлөшүш керек да. Ага азыр эме келди келбедиби? Антимонополия гана. Немелерчи. Хо мингендер ошол жакта көтөрүп атат деп атат. Азыр антимонополиядан алып чыктык. Алар дагы эсептер чыгыптыр. Ошол 6 сом 80 тыйынды бекитип берди да. Эми 6 сом 80 тыйын бул алайдыкы. Алайдыкы бекитип берди. Көрүлө. Бирок ошого карабастан 7 сом, 7,5 сом сатып алыптыр. Ошол нерсе давайте мындай бири-бириңерди көзөйдүрүп кайсыңар, туурабы? Бири-бириңердин оңуңарды кармап, давайте элди да ойлойлу деген маселени коюп алат. 6 сомдун тегерегинде эле болот мына бел алманын көмүрүчү. О, бел алма арзаныраак. Арзаныраак болот, тууралуу. Негизинен билесиздер, кышка даярдык маселеси бул мэриянын эң приоритеттүү багыттарынын бири. Мына кече 22-синен баштап бийик кабаттуу үйлөргө биз жылуулук бердик. Бирок жер үйлөр көмүрү менен камсызданган жалпы калк көмүрдүн баасы боюнча билесиздер, азыр нааразычылык пикирлер бар. Өкмөт кече жакында килограммдап алгандарга 6 сом 80 тыйын бекиткен. Бирок факт иш жүзүндө 7 сом, 7,5 сомго чейин сатылып кеткендер болот. Ошон үчүн бүгүн биз антимонополия менен чогуу рейд кылып атабыз. Бүгүн биринчи эскертүү иретинде. Эгерде себептегенде биз буларга ушунга чейин патент жердин алуун албайбыз. Биз Ош шаарында 15 жерге уюштурганбыз ушундай сатуучу пункттарды. Өзү өкмөттүн токтому боюнча жолдун боюнда сатканга мүмкүн эмес да. 50 метрге кириш керек буларчы. Ошого карабастан биз элге Ош шаары жылына 24.500 тонна көмүр керектелет эл. Ошонун бүгүн 80% көмүр алып бүттү. Бирок жанакындай күнүнө каптап алгандар бар, килограмдап алгандар бар дажычы. Ошолорго анча-мынча аз ишкерлер менен сурантабыз. Бир КамАЗдан жок дегенде ушу 500 килограммга чейин акысыз колунда жоктор таркатып кала деп. И анан эң негизги маселе бүгүн бааны көзөмөлдөп. Биз мэрибиз ташыма койду. Такай, азыр мен квартальный комитеттерге айттым, эчтеп алып. Тиги бааны көзөмөлдөө боюнчачы. Эми чындап айтканда буларга азыр антимонополия айтат. Келип түшү 5,5 сом, 6 сомго чейин чөтүп атат. Ошондой килограммына 80 тыйындан коюп сатканда деле жакшы болот да. Бирок ошого карабастан күн суук күндөрү 7,5 сомго чейин көтөрүп атат. Азыр анча-мынча сөздөр жүрөт. Кышында мындан да көтөрүп кетиши мүмкүн деп. Ошонун алдын ала биз андай рейд уюштуруп атабыз. Штраф кандай болот ошол баасы? Азыр антимонополиянын өзүнүн жигиттери жүрөт. Булар өздөрүнүн акчалай штраф салынат. Биринчиден, экинчиден биз ушул жерге койдурбоо маселесине карайбыз. Эгерде кымбат саткан болсо. 2 сом 30 тыйын бойдон турат. Олар алып келип туруп азыр бизге 5тен сатып атат. Оптун төгөйүн десең 4,5-дан төгөсүн, онун майдасы болот, ташы болот. Бизге таразысы чыкпай калат. Чоң таразда бары 500 килога чейин камийт экен көмүр. Биз өзүбүзгө карап туруп эле ошол 1 сомго чейин отуруп эле сатып атабыз. 1 сом отурбасак бизге да кыйын болот. Биз азыр бир эле бел алманыкын сатабыз. Башка жакты кымбат болот. Азыр мына Мурташтын көмүрү келди деп атат. Ону 5,5дан оптумга төгөм деп атат. 5,5га оптумдан төгүп ала турган болсоң, онун ичинде канча ташы бар, канча майдасы бар, ону эч ким билбейт да. Ода солуп кетип калат экен. Портерге майдалаганыңда 2 тоннага чейин майдасы чыгып калышы мүмкүн. 1 тоннага чейин таш чыгып калышы мүмкүн. Ушундай болуп атат бизге. Жылда көмүр сатабыз. Кандай эле ошол хабарлар алып кетирген сена? Былтыры арзан эле. Былтыры 4 сом 380 ушундай эле. Быйыл кымбат болот. 5ке чейин болот. 5,20га деп атат азыр эми кандай болот? Эмне деп айтат ошо? Кымбаттаткан не деп айтканы эле белгисиз. Солярканын көтөрүлүшүнөн эме болот. Бирок бел алма көмүр кени 2 сом 30 тыйын бойдон турат экен азыр. Сена былтыркындай эле.